негизи демилгеси жакшы. Эгерде мыйзам бузуу жол менен ошол жерлер убагында берилген болсо кайтарыш керек. Эгерде мыйзамдын чегинде берилген болсо, анда бул кандай деп айтсак, мыйзам бузуу менен алынат. Бүгүн уже 3 күндөн кийин башында болду, чечилди, 107 гектар кайтарылат деген сөздөр журналисттер таркаткан сарды. Эртеси күнү мэр кичине түшүндүрмө бере баштады. Мен тапшырма бердим деп атат. Тийиштүү кызматтар жанагы керек болсо сотко, керек болсо прокурорго керектүү каттарды жиберебиз дейт. Эми ошол чечимдерди жокко чыгарганга аракет кылабыз дейт. Себеби мындай, эгерде ар бир келген мэр, мурунку мэрлердин же мэриянын чечимдерин жокко чыгарса, анда бийликтин табигаты жоголот. Бир гана жолу бар, азыр соттун чечими менен жокко чыгарса болот. Анан экинчиден ошол жерде куруп алган бай болобу, чоң кызматкер болобу, кандай болсо деле өз убагында ал архитектурадан уруксат алып курган болчу. Биз канчалык аларды сындасак деле, алар өз убагында ошол мезгилдеги мыйзамга дал келтирип, үйлөрдү, кан сарайларды курган. Ошондон аларды жокко чыгарыш негиз болуш керек да. Анан же аларга возмездный кылып туруп акчаларды кайтарыш керек, мүмкүнчүлүк бериш керек, же башка бир жолдорду табыш керек да. Бирок парк жери берилбеш керек болчу. Аны башынан бербеш керек болчу. Бул мен четинен билем. 2003-2002 жылдары бизге эл өкүлдөр жыйынына депутаттар биз сураганбыз да, бизге бир шаарда бир участкадан берсеңер. Ошондо мэрия келип туруп караштырабыз деп. Азыр Манас университети жайгашкан жердин жанында көпчүлүк депутаттарга ошол жерден кичине участкадан бөлүп берген болчу да. Кээ бирлер үйлөр салып жашап атат азыркача, кээ бирлер кийин сатып жатат. Ошондо 5-6 депутаттар биздин жетекчилерибиз өтө акылдуу окшойт, же бийликке жакын болгон, аларга Ататүрк жеринде берген болчу. Мен ошондо таң калгам, кантип паркты берет деп. Караса боло берет экен да. Бирок алар чечимди мен билишим боюнча кылып кеткен, мэриянын чечими менен. Өздөрү алган эмес да. Демек, жанагы курган жигиттерден, кишилерден айып табыш кыйын, себеби алар өздөрү басып алган жок да. Бирок аябай кызык ситуация болуп атат да. Бир жагынан мыйзамдуу болуп атат да. Экинчи жагынан мыйзамсыз, себеби берилбеш керек эле. Кандай берилбеш керек, ошону соттун чечиминен жокко чыгарыш керек да, ошол чечимдерди. Анан мөөнөтү деген түшүнүк бар. Бул эми айтып атам го, бир 11-15 жыл мурда берилген болсо, кайсы соттун мөөнөтүн ким кайтарат, мен билбейм. Андай кылсак, биз өз убагында Кыргызстанда сатылган мамлекеттик мүлктү да кайтарганга жол ачабыз да. Мен каршы эмесмин. Завод фабрикаларды алгандарды кайтарса болот. Эгерде кайтарса, мен канча жолу айтсам деле мага айтышат, мөөнөт өтүп кетти, биз сотко бере албайбыз депчи. Азыр прокурор отчет берет, сурап көрсөк айтат, мөөнөт өтүп кеткенге байланыштуу биз эчтеке кыла албайбыз депчи. Эгерде кайсы бир завод фабрика жөнүндө айтсак, ал эми азыркы үйлөр боюнча элге жага турган сөздөрдү сөзсүз айтып атат да. Жөнөкөй адамга абдан жагып атат, паркты кайтарып атат. Мына силерде туурап сүйүнүп алдыңар. Шашпай тургулачы, 1 ай 2 ай өтсүн, эмнеси кайтып келет, эмнеси кайтпайт билбейбиз аны. Жерлер мыйзамдуу берилгенби же мыйзамсыз берилгенби, анын баардыгын изилдеп, анан жыйынтыгын чыгарыш керек деген ойдомун. Сиз айтып кеткендей, чындап эле өтө көп этаждуу үйлөр да бар, мындай көп кабаттуу үйлөр да бар. Андан тышкары мындай частный үйлөр да көп. Анан бул жактан мыйзам кайсы жери туура болсо ошентип чечиш керек деген ойдомун. Кече интернет булактарын уккан маалыматтар боюнча 103 гектар жөнүндө кеп болуп атат да. 103 гектар жерде 97-98 ошол жерде турак жай курулган деп атат. Ошолорду ордуна калпына алып келиш 92-жылга деп. Эми бул шаардын муниципалдык жана жерлери болгондон кийин ошол биздин коллегаларыбыз гор кеңештен андан кийин ошол мэрдин чечими аткарылыш керек, токтом чыккандан кийинчи. Бирок бул жерде бир нерсени карашыбыз керек, закон обратной силы не имеет деген түшүнүк бар да. Ошол жагы кандай болду? Ошол жердеги кишилер конкурстук негизинде жерди сатып алган болсо, ошол жерге канча деген чыгымдарды кетирип, акча каражаттарын кетирип турак жай курган болсо, ал эми каралып чыгыш керек. Болбосо мамлекет ошол болгон чыгымдын баардыгын буларга төлөп бериш керек да, кайтарып бериш керек. Биз мондай жанагындай күч менен басып алуудан алсыраак, олагыраак болушубуз керек да. Бул жерде токтом чыкты, бул туура эле. Мен аны колдойм сөзсүз. Эми үйлөрдү демонтаж болобу, болбойбу? Аны сот карайт. Көбүнчөсү уже соттун чечимдери бар.
Менимче демонтаж көпчүлүк имараттарды, үйлөрдү кыла албайт. Себеби мисалы ошол жерде мечеть бар, башкы прокуратуранын имараты бар, ошол жерде бир топ эле көп кабаттуу үйлөр бар. Эми аны снос кантип кыла алат? Бул чынында не только мындай каражат жактан, бул моралдык жактан да караш керек да. Бул жерде жогорку соттун чечимдери бар. Аларды чыгара албайсыз, бирок эң негизгиси ошол Ататюрк паркында курулуш болбош керек. Жана башка парктарда эч ким уже жерлерди баса албайт. Себеби уже коркуп баштайт. Керек болсо учурунда чечимдерди жокко чыгарыш мүмкүн деп. Себеби бул прецедент болуп калды.